Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына 18 май биздин Шакирова Айгүл эженин бүгүн ачкычын тапшырганы келдик. Өзү сделкабыз 14 майда болгон эле. Бүгүн мына 4 күндөн кийин эле Кудай буйрса мына ачкычын алып отурат. Айгүл эже, куттуктайм. Мына ключуңузду тапшырабыз. Рахмат. Дагы жакшы сөздөрүңүз менен эми болгон эмоцияларыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай сүйүнүп атасызбы? Ооба, сүйүнүп атам да. Конечно, сүйүнүп атам. Рахмат сиздерге. Батарея алдык ключубузду. 14 май күнү сделкабыз болгон эле. Сделкабыз да аябай удачный болгон. Батарея бүткөн, где-то 45 минутта эле бүткөн. Бүгүн мына үйүбүздүн ключун алып отурабыз. Кежи недвижимостька чоң рахмат. Жаныбек сага да чоң рахмат. Мага созаемщик болуп келген Гүлнар эжеге рахмат. Бардыгыңызга рахмат, ишенип мага ишенип жатып. Рахмат сиздерге да. Баарыңыздарга каалайт элем. Коркпой ушул компанияга кайрылыңыздар. Мына биз сыяктуу үйлүү болуңуздар. Сиздерге да жугуштуу болсун. Бизге майлуу сүттүү, берекелүү үй болсун. Анан Айгүл эже айтсаңыз, өзү бизге кайсыл айда кайрылгансыз? Канча убакыт өттү? Ноябрда кайрылгам. Ноябрда кайрылгам. 2024-жылы. Да, 2024 получается, былтыр болуп калат уже. Быйыл 25, 2024-жылдын ноябрь айында кайрылганмын. Ар түрлүү ситуациялар болуп, ушул күнгө насип кылган экен. Мына бүгүн алып отурабыз эми. Ошо мисалы кандай ситуациялар болду? Бизде ошол созаемщиктерге банктардан отказ келип, ошодон көп эме болдук да. Көп кармалдык. Көп кармалдык. Бирөөсүнүн работодатели жакшы жооп бербей калды. Бирөөсүнүн госуслугусу жок болуп калды. Ошол причиналар менен отказ келди да. Убакыт созулуп кетти. Убакыт созулуп, ушундай болду. Анан бул эжени каяктан таптыңыз? Бул эже менен мурдатан эле экөөбүз эже дос болуп аралашып жүргөн эже. Мен бул эжени вообще унутуп кетипмин да. Анан кийин отуруп эле, баса Гүлнар эже бар го деп бул эжеге айтсам, ойлонбой эле макул деди. Сразу эле макул дейт да, сразу. Азыр көпчүлүгү мисалы созаемщик болуп берет десе ойлойт да, ой, кой парашютчу болгондо кой мен мындай балага калып калбайын деп. Алар себеби түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Бул эже өзү образованный адам, баарын түшүнөт, билет. Ошол үчүн сразу түшүндү. Сиз өзүңүз да түшүндүрдүңүз? Мен да түшүндүрдүм дополнительный. Мени тааныйт, билет, менин состояниямды жакшы билет. Бул өзү эле эметет. Анан эженин азыр өзүнө да берейинчи суроону мындай. Сиз неге коркпой эле сразу эле макул дедиңиз? Мен деген буну эже сиңди болуп дос катары жүрдүк 2-3 жылдан бери.
мындан мен корккон да жокмун, ойлонгон да жокмун. Себеби адам өзүнүн ниети таза болсо ошого багытташ керек. Бул аракет кылдыбы, буга жардам бериш керек болуп калды. Ошон үчүн мен ойлонбой туруп мен жардам берейин. Эгерде ошого сен колуңдан келеби деп сурадым, бирок жалдын ала мага дагы көп айтты, сен ошону билесиңби, түшүнүп атасыңбы, мааниси кандай болот эртеге, төлөй албай калса сен төлөйсүң деп деген мындай ойлорду айтышты. Мен айттым, ал төлөйт дедим. Болот десем, аны өзүң билесиң деп. Бирок аябай көбү ошондой. Мен айттым, жакшы ниет кылсаңар, бардыгы жакшылык менен бүтө берет дедим. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө аябай кубанычтамын. Өзүңүз алгандай эле болуп атасызбы? Өзүм алгандай эле үйлүү, жайлуу болгондой. Эми буга каалармын ушул үйдө, ушул үйү майлуу, сүттүү болсун, ушу бала чакасын, ушул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Менин кааларым. Азыр дагы бир-эки суроо берейин Айгүл эжеге. Айгүл эже, канча үй көрдүңүз сиз одобрение болгондон кийин? Көп эле үй көрдүм мен. Бизден кимдер иштешти сиз менен? Мен менен Альфия иштеди биринчи. Иштеди, анан кийин Анна келди жардамга, Анна менен иштедим. Областтарды карадык. Кайсы жакты, кайсы областтарды карадыңыз? Мытишини карадык, Реутовду карадык, Видное карадык, Кучинага бардык. Баарыны айланып чыгып, анан баягы мен өзүм максатым метрого жакын 10-15 минут гана пешком болсо деген максатым болчу да. Анан биринчи моментте тапкан жокмун да, ошон үчүн областка бардым. Элдер айтышы мүмкүн, Москвадан алам десең анда эмнеге областка бардың депчи. Ооба айтат. Жанагы таппай калдым да менчи, себеби метрого жакын жерде вообще таппай, акыры айланып кетип, жанагы Д4, например, Реутовго барат, Кучинага барат. Ошондой ближе станцияларды карадым да. Бардым, көрдүм. Мисалы, жумуштан кийин чарчап барган моменттер болуп калат. Анан кийин ал жака 80 рубль төлөп дагы дальше кетесиң. Өмүрүңдүн жарым эле жолдо кетти дейди. Карасаңызбы? Карасам. Анан кийин койду. Чыдап туруп, кайра жакшылап карайын деп, ушул үй чыгып калды. Пешенеңизге. Бул дагы Котельникиге 10-15 мүнөт экен. Жулебинага дагы 10-15 мүнөт экен. Экөөнүн ортосунда. Экөөнүн ортосунда экен. Ушул үй жактырдык, анан ушул пешенебизге насип кылган экен, ушуну алып атабыз эми. Не дейсиз анда? Үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун, ипотекаңызды эртерээк жапканга аракет кылыңыз. Буюрса. Өткөндө көргөзүп бердим немесин, платеждорду кандай төлөш. Ошо ипотеканы главный алгандан кийин туура төлөш керек. Анан алып, конечно, айына эле төлөп жүрөрсө анда невыгодно болуп калат. Банкка процент көп төлөп калат. Алгандан кийин болушунча досрочный төлөп эртеге жапканга аракет кылыш керек. Анан Айгүл эже, сиз одобрение болду, үй издедиңиз. Үй издегенден кийинки процесске төлчү банкта кандай үйдү мисалы одобрение кылат да банкчы, объект согласовать этет, ошол убактарда кандай болду? Тез болду, бат болду? Тез болду. Баары бат-баттан болду, тез болду. Мына даже ключту өзүм көргөндөй 1-2 күндүн ичинде эле тез болду, баары тез болду. Документтер таза, бардык жогу нормальный болсо тез эле алат да. Кээ-биркилер, например, 1 айда алгандар да бар го. Бар. 1 айда алат, 2 айда алат. Мен ошо созаемщигим жакшы болбой калып эле созулуп кетти да. А так мен өзүмдү сразу эле одобрить эттим. Ошол созаемщик таппай жүрүп калдыңыз го, мисалы, тапкандар да болбой калат. Ошол убактарда бизге бир аз жиңиңиз келсе керек эле, эмнеге болбой атат деп. Ошондойлор болду. Оюңуз келдиби же аркага мындай отказ кылып берем деген? Силер күнөөңөр жок да бул жерде. Банктан анын документи өтпөй жатса анан эмне кылсын? Кайра наркы созаемщик болгон кызым жанагы жакшы жооп берген эмес, бирөөсүн агрессивная жооп берди деп. Ал метродо болуп калыптыр да, ал кызча звонок эткенде, как раз банктан звонок эткенде, ал метродо болуп калып, жана метродо угулбай деп кыйкырып сүйлөйт го. Ошентип сүйлөгөндөн кийин агрессивная дептир. Анан мен ага айттым, сен агрессивная жооп бердиң десем, ал нет, мен нормально жооп бергенмин, пожалуйста, дагы жөнөт депчи. Ал дагы мага досум болот да. Ал дагы аябай капа болуп, мен сага от души эметейин дегенмин, эмнеге андай болот деп жардам кылайын дегенде. Ушундай болду да. Жакшы. Анан азыр
ставкадагы 27 го сиз снижение ставкага төлөдүңүз, разницасын эсептедик өткөнкү видеода 52 000 разница болот экен. Өзү снижение ставка кылбасаңыз 180 000ден туура келмек экен айына. ооба. Снижение ставка кылып 126-127 000ден ежемесячный платеж болду. 2 бөлмөлүү турак жай Люберцада, ошо котельник менен Жулебинова 15 000 экөөнүн ортосунда жайгашкан. Анан үй алам деген мекендештерге кандай сунуш айтат экенсиз? Сунушум ниет кылыш керек биринчи Алладан. Өзүңөр желанияңар болуш керек. Желание болсо баардык нерсе болот. Компания ишеничтүү, мына көрүп атасыңар, биз алып атабыз. Проверенный компания. Балдары бат-бат иштейт, баардыгы ак көңүл мына. Күлүп эле турушат. Күлүп эле, эч катуу сүйлөшпөйт. Буларга да аябай чоң рахмат. Ушунча элдер менен иштейсиңер, ар түрдүү элдер, ар түрдүү негативдер, канча нерв керек, канча эмгек керек силерге дагы рахмат, чоң рахмат. Айтасыз. Баардыгына чыдап, болуптур мейли. Мен болгондо, аласың ба, албайсың бар, давай, жөнөбөсөм керек эле. Чын да, просто кээ-бирлер жиниңе дерт болуп, түшүнбөйм, силердин ишиңерден туура түшүнүш керек. Эл менен иштеген кыйын. Мен да эл менен иштейм өзүм. Кээде мен деле кээ-бирки мекендештерге катуу сүйлөй берем да. Түшүнбөй калган немелердечи, моменттер болот ар түрлүү. Ошол силерге ишиңерге ийгилик. Ушул Самарага да рахмат. Командаңар чоң империя болсун. Империяга айланып. Дайым буйрса болобуз. Буйрса болосуңар. Элдин батасы менен эле жакшы иштеп, бактылуу болгола бардыгыңар. Ишиңерге ийгилик. Ооба. Ийгилик ишиңерге. Ушундай эле видеого ушундай эле батаңыздарды берип турсаңыз эле жана жамгыр менен жерки көрөт, ата менен элки көрөт болуп, ушундай буйрса биз дагы өнүгөбүз, өсөбүз. Ушинтип эми мисалы көпчүлүгү эле кээде атайын ушундай просточу жана көшөгөнүн артындачы толтура жумуш кылабыз да, бирок силерге көрүнбөйт да. Бул объектти согласовать этиш, анан банктын анча-мынча жерлеринде баандай кысылыштар болуп калат да. Мисалы бир күн калганда кээде отказ болуп калат. Ошол учурларда кайра банк менен согласовать этип аябай кыйынчылыктар болот да. Жанагы бул жакта адамга билинбейт. Биз иштеп аткан бизге процесс аябай кээде анча-мынчалар ошол жерге келгенде мисалы көпчүлүк отказ кылып берет да. Адамдар мисалы баардыгы объекттер мисалы согласовать этип, эртең сделка деген күнү сделкага келбей койгон учурлар болот. Ошондой адам клиенттер болот мисалы. Даяр адамдын мээнетин баалаш керек. Анан ошентет дагы анан кийин өздөрү дагы кээ-бирлер чыгат да, анан акчабызды кайтарып берди. Биз эми клиенттерден 250 000 алып алып эч жакка качып кетпейбиз да. Эч жакка кете албайбыз эле. Биздин постоянный офистерибиз ачык, постоянно келип офисте сүйлөшсө болот. Көпчүлүгү мисалы телефондо сиз айтмакчы аябай анда агрессивный сүйлөй берет да. Ошо мекендештер, сиздер дагы ушу Айгүл эжедей болуп, өткөндө банкта айттыңыз эле iPhone болуш керек депчи. Ошо iPhone болуп, только вперед болсоңуздар ушундай. Артка кайрылсаңар ишиңер артка кете берет. Только алдына болуш керек. Өнүгүш керек. Мына өзүбүздүн кыргыз балдар, өзүбүздүн кыргыз кыздар, өзүбүздүкүлөргө барып, бири-бирибизге жардам берип, өзүбүздүкүлөрдү өнүктүрүш керек да. Кичине патриот болуш керек. Ушул жерде дагы айтып коеюн, биздин өзү компанияда башка компания эч качан мындай катуу күйбөйт. Биз качан бири болсо бири жолун айтабыз. Мындай эже сиздерге мисалы аз сум болуп калса, башка адам табыңыз, давай только вперед да. Анан ой эже сиздин ишиңиз мынага экен болбойт экен деп жарым жолго таштап койбойбуз. Ишибизди до конца аягына чейин чыгарабыз. Иша кылып адамды үйлүү кылабыз. Ошол адам ишенип эле бизге ишеним артып турса, до конца туруп берсе, болду, силер үйлүү кыласыңар. Конечно. Сөзсүз биздин эми миссиябыз ошол да. Клиентти, кардарды үйлүү кылуу, ошол ыраазычылыгын алуу, өзүбүздүн кызмат акыбызды ошол жерде алабыз. Плюс ыраазычылык ошол жерден бүткөндөн кийин ушундай кыскача жакшы видео. Анча-мынчалар видеого дагы сүйлөй коюшат. Сделка бүткөндөн кийин мисалы макул дейт, анан кээ-бирлер бетин жаап койчу дейт. Анан өзү негизи ушундай эле ачык болуп сүйлөшкөн жакшы. Ачык эле айтыш керек да. Бул урурлук эмес, башка эмес. Факт болуп атчы. Фактически бул. Мисалы биз экөөбүз бири-бирибизди тааныбайт элек. Мына биринчи жолу ушул үй алып тааныш болуп калдык. Эми буюрса тойлоруңарга барабыз. Бакаласың. Чакырбасаң да барып алам мен. Сөз чакырам. Катташабыз буюрса. Катташып. Сөзсүз. Алам деген мекендештер болсо, алам деген мекендештерди айтабыз. Консультация беребиз. Мына биз алдык депчи.
Ошо мекендештер баарыңыздарга ийгилик. Анан Айгүл эжем сөзсүз жакшы комментарий жазып, YouTube'дан Туктап койгула. туктап койгула.